Дүйшөн агайдын үнүн укканда Базарбайды ойногонунда титиреп кетем да, таптакыр бөлөкүн да. Азыр Дүйшөн Байтөбөтов, Советбек Жумадылов деген сыяктуу актерлор кайталанган жок да. Булар бир кылымда бир жаралган залкар инсандар болуп калды деп айта алам. Ал эми педагог жагынан карай турган болсок, агай өтө улуу устат болчу. Өзү ушунчалык образга мындай бат эле кирип кетчү да, агай агылып эле кирип кетчү. Бизди дагы ошол жолго салып, ошол нукта жүрөгүң менен айт, сырткы келбет менен ойнобо дейт. Бизде театрдын тили менен представление деп коет да. Представление кылба, переживание. Жүрөгүңдөн, эгерде мен Алиман болгондо, эгерде мен Толгонай болгондо, мен кандай кылат элем? Мен болсом деп ошол багы угуу, көрүү, сезүү, сезимдерин ойготуп, ушунчалык жан дүйнө менен, ушу жан дүйнө кылдарын чертип ойготуп, анан кийин бир нукка салып койгон, көркөм окутуп аткарата турган бир улуу устат болчу. Мен ушул агайымдан 3 жыл көркөм окуу сабагын окуганыма абдан кубанычтамын. Менин ушул жүрөгүмдү ойготкон, жан дүйнөмдүн кылдарын чертип, ошол жака жол таап, ошол жактан мондай ичтеги жаткан баягы ачыла элек сандыкта бычыла элек кундуз бар дегендей, ушу ичте жаткан таланттын баарын ушу драма актёру катары ушу сууруп чыккан ушу менин Дүйшөн Байтөбөтов агайым боло алды десем жаңылышпайм.